Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Desin TV kanalынын катталуучулары, Deniz Ак интеллектуалдар. Азыркы менин видеом психологиялык өңүттө болмокчу. Анткени мага ушул психологиялык жактан дагы ар кандай психологиялык учурларга туш болгон адамдар дагы кайрылып калышат кээде. Ошондой кайрылуулардын бирин азыр мен сиздерге окуп берейин. Жалпы ушундай болгон учурда эмне кылышыбыз керек? Азыркы видеобуз ошол жөнүндө болмокчу. Анда эмесе мени менен болуңуздар, достор. Мага мындай кат келиптир. Саламатсызбы Бакыт аке? Үй бүлөңүз менен тынч амансыздарбы? Мен сиздин берүүңүздү YouTube'дан көрүп келем. Көптөн бери сизге Аллахым узун өмүр берсин. Дагы сизге айтып кеңеш сурагым келди. Менин күйөөм менен кызым авариядан өтүп кетишкен. Быйыл 8 жылдын жүзү болду. Балам 11-ди бүтүп жаткан май айы эле. Балам экөөбүз тең шок болгонбуз. Анан балам окууга тапшырып, тесттен өтүп окууга өтүп кетти. Медфакка. Ошентип өзүм иштеп окуттум 6 жыл. Анан эле балам 5-курстан окуп жатып үйлөнөм деп калды. Үйдү оңдош керек деп кредит алып, үйдү оңдодум. Анан төлөш үчүн Россияга эжем чакырып 1 жыл иштеп төлөдүм. Келсем балам ординатурасын окубай коюптур. Мен айткан иштер эч болбой жатат деп депрессияга кирип кетиптир. Ошол боюнча 1 жыл болду, аркага кеттим. Ишим да жок. Балам да депрессияда. Кеп кеңешиңизди берип коюңузчу. Сизге алдын ала рахматымды айтам. Деп ушинтип бир адам кайрылыптыр мага, достор. Анан экөөбүз сүйлөштүк телефон аркылуу. Мындай да мен айтып жүрөм, биз эмне себептен депрессияга кабылабыз? Биз ойлогон жашоонун модели. Мен өткөндө айтканмын, blueprint деп коет да, баягы психологияда жашоонун модели. Биз ар кандай жашоонун моделдерин ойлойбуз да, ар кимибиз өзүбүздүн түшүнүгүбүзгө, өзүбүздүн билимибизге, фантазиябызга жараша жашоонун моделдери бар. Эмне себептен кээ бирөө өзүн аябай бактылуу сезет, эмне себептен кээ бирөө бактысыз сезет. Ошол бактылуу сезген, маселен, сиз жашоонун ар түрдүү кырлары бар. Маселен, финансылык жактан, сүйүү, үй бүлө жагынан, ишиңиз, жумушуңуз, жана башка ден соолук, мамилелер боюнча ар түрдүү, ар кырдуу биздин жашообуздун мындай параметрлерин көрсөтүп тура турган көрсөткүчтөр бар да. Мисалы үчүн, ушул blueprint деп айтып жатабыз, жашоонун модели деп. Мына ушул келинди мисалында ала турган болсок, бул келиндин ойлоп жүргөн жашоосунун модели балким ушул күйөөсү каза болгонго чейин абдан жетишкен жашоодо жашашы мүмкүн. Баары жакшы болуп эле, анан капысынан эле ушундай капыстык болуп кеткенден кийин баягы мурдакы өзү ойлоп жүргөн жашоонун моделине азыркы абалынын болуп жаткан чындык туура келбей калганда адам ошондой депрессияга туш келет. Мен бул келинден сурадым, өзүңүздүн абалыңыз кандай? Сиз дагы депрессиядасызбы? Стресс болуп жатасызбы десем, ооба, мен дагы ошондой болуп жатам деп айтып берди. Андан кийин мен кеңеш бердим. Бул жерде, достор, бул абалдан чыгып кетүүнүн эки гана жолу болот да. Бирөөнү күнөөлөп, же болбосо өзүңдү күнөөлөп, кээ бирөөлөр өзүнө эле күнөөнү артып, мен ушундай кылганымда, мен мындай кылганымда деп өзүнө күнөөнү артып алат да. Кээ бирөөлөр болсо көбүнчө бирөөгө, айлана чөйрөдөгүлөргө, тууган-уругуна, досторуна, мамлекетке иши кылып, башка бирөөлөргө күнөөнү артат, жолун издебейт да. Бул жерде эң негизги себеп ушул депрессиядан чыгып кетүүнүн жолу бардыгы ушул blueprintти өзгөртүү керек. Же болбосо ошол өзүңүз ойлогон моделге
Өзүңүz ойлогон жашоонун образына жетүүгө аракеттенүү керек, же болбосо өзүңүз ошол ойлогон жашоонун образын, пүлүбиринтти өзгөртүү керек да. Бул психологиялык гана абал. Эч кандай трагедия эмес. Мен жакшылап түшүндүрүп айттым. Сиз канча кредит алдыңыз эле десем, 400 000 алганмын. Ошол үйүмдү ремонт кылып келдим, бүтүрүп, анан ошон кредиттен кутулуп алдыңызбы десем, ооба кутулдум дейт. Демек 400 000 акчаны ремонт кылып жумшагандан кийин үйүнүн акыбалы дагы жакшы эле, чоң жакшынакай үй болсо керек. Ошол кайсы бир чоң шаарлардын борборунда экен. Мен айтпай эле коеюн кайсы жакта экендигин. Бул чоң жетишкендик дедим мен. Мына азыркы кезде достор, ушул интернет тармагында социалдык ушундай берүүлөрдөн деле көрүп жатасыздар. Подвалдарда жашап, вагондордо жашап, 4төн 5тен баласын багып жүргөн адамдарды көрүп жатасыздар. Мен түшүндүрүп айттым, бул сиз абдан чоң ишти кылыпсыз. Адам мындай болот да, депрессияга түшүп, ошол өзүнүн моделин түшүнбөй, өзүнүн жетишкен көп жакшы жактарын адам байкабай калат да. Сиз баатырсыз дедим. Чынында эле ал келин аябай баатырдык кылган да. Ошол 1 жыл Россияга барып иштеп келип, карызынан кутулуп, үйүн ремонттоп, чоң өзүңүздө чоң эрдик жатат. Өзүңүздүн мүмкүнчүлүктөрүңүз чоң. Мындан кийин дагы мындай нерселердин көбүн кыласыз. Эч качан духуңузду түшүрбөңүз дедим да, десем байке деп сүйүнүп. Себеби достор, биз билбейт экенбиз да, бул жашоодо канчалык жакшы нерселерди бүтүрүп койгонубузду, канчалык ийгиликтерге жетпегенибизди. Эгерде ушундай бир ал акыбалга түшүп калсак, биринчиден өзүбүз ушул кезге чейин эмне жакшы нерселерди кыла алдык, ийгиликтерибизди бир сыйра көздөн өткөрүп, колдон келсе жазып, биз эмнелерге жетиштик. Ошол өзүңүздүн жетишкен жактарыңызды, кылган нерселериңиздин баарын бадырайтып жазып, ак баракка жазсаңыз, өзүңүздүн кыйын адам экениңизди, мыкты адам экениңизди түшүнөсүз да. Мен биринчи айттым, сиз өзүңүз да депрессияда болсоңуз, сизге ишенген бала анан кантет? Биринчи адам өзү депрессиядан чыгып, анан баланы тартып кетиш керек. Эми ал бала чоң болуп, окунуп бүткөндүгүнө карабастан, медициналык билими бар экендигине карабастан, ошондой депрессияга түшүп жатат. Кээде адамдар көптү түшүнгөндөн ошол өзүнүн пүлүбиринтин башкача бир элестетип алат да. Мен билимдүүмүн, мен колумдан келет бардык нерсе. А эмне себептен мен каалаган нерселер ишке ашпай жатат. Демек, ошол өзүнүн каалаган нерселерин кичине бир аз өзгөртүш керек. Баланын жагына келе турган болсок, мындай эне баланын мамилелери жана баланын өзүнүн. Мына достор, 6 жылдык ординатурасын бүткөн экен. Ординатура эмес, ошол институт бүтүптүр, ординатурадан окубай коюптур, контрагындагы төлөгөндөн кийин. Мен сурадым, ал жигиттин депрессияга киргенине балким ошол үйлөнөм деп жаткан кызы менен үйлөндүбү, эмне болду? Ушул сүйүү багытында ошол өзүнүн бактысына жетпей, ошол өзү ойлогон нерселер болбой, ошондуктан депрессияга кирип жаткандыр десем, чынында байке ошондой болгон. Экөө ошол сүйлөшпөй калыптыр, анан ошондон депрессияга кирип кетиптир. Эми азыркы кезде билесиздер, жаштарга абдан акча көп талап кылынат. Апасы жалгыз кредиттен кутулуп жүрсө, өзү көп акча таба албаса, жигиттерде талап көп. Кыздар менен таанышыш керек, башка нерселерди кылыш керек. Иши кылып, баягы жаш жигиттин оюндагы ошол пүлүбиринтиндеги нерселер болбой калганына жигит депрессияга кирип кеткен болуу керек да. Кирип кеткен болуу керек эмес эле. Бул кандай нерселерди кыла аласыздар азыр, эмне кылышыңыздар керек десем, билбейм. Биз азыр ушул Бишкекте тигүү секторунда иштөөгө ушундай сиңдилерим чакырып жатат. Анан ошол жака барып балким иштеп келсек болот эле. Ойлонобуз августтун аягына чейин андай мындай дейт. Мен айттым, андан кийин биз Россияга барышыбыз керек, балам ординатурасын окуш керек.
Анан мен жардам берип чогуу Новосибирск шаарына барабыз дегендей пландар бар экен. Абдан жакшы дедим. Бирок азыр мына көрүп жатасыздар, Россия жабык. Бирок сиздер августтун аягына чейин күтпөй эле ошентип ойлонуп жата бербей, азыртан эле мына сезон, окуу сезонуна даярдыктар ошол Бишкекте дагы тигүү иштери жүрүп жаткан болуш керек. Бирок тилекке каршы быйыл баягындай былтыркы же мурдакы алдыңкы жылдардагыдай окуу сезонуна шатыра шатман даярдыктар деле жок экен. Мен кечээ көрдүм интернеттен кандай ушул жактан кандай банкротторго кирип жаткандыктары жөнүндө. Бирок ошентсе дагы аракетсиз отура бербей, сөзсүз түрдө кандайдыр бир ишти башташ керек да, сөзсүз. Алаксып, башка нерселерди кылып. Андан кийин мен айттым, ушундай эле болушуп, ординатураны ушул жактан окуп жүргөн медициналык студенттерди, тармактагы студенттерди мен абдан көп эле көрүп жүрөм. Мен кеңештеримди бердим балага азырынча. Мен ошол Бишкекке барганда дейт, бала стройкада иштеп, ушинтип дагы эмне кылып дейт. Стройкада иштебей эле дедим, медициналык билими менен ошол 6 жылдык билими бар. Жөн гана азырынча ординатурада окуй элек да. Мына мен өзүм массаж болуп көп иштегенмин. Медициналык билим менен массаждын жакшы жерлеринде иштөөгө болот да. Медициналык учрежденияларда ар кандай 3 айлык азыркы медучилищадын, ушу Бишкектеги медучилищада сентябрдан курс башталат. Медициналык образование билими жокторго 6 ай, ал эми медицина билими барларга 3 айдан окуйт да. Мен дагы дене тарбия институтун бүткөндөн 3 ай окугам ошол жерде. Ошол курсту бүтүп, ошол курстун диплому Кыргызстанда признавать этилет. Кичине үйрөнүп, практика кылып туруп, андан кийин же болбосо Россияга келгенден кийин деле ошондой медициналык билими барларга ошондой курстар бар да. Мисалы үчүн Санкт-Петербургда деле после дипломного образования кандай? Ушул дипломдон кийинки окуусун окуй турган ушу медиктер үчүн аябай жакшы курстар бар да. Ал курстарды бүткөн адамдар жакшы жерлерде иштешет. Мисалы үчүн биякта бир эле жалпы массаж 2000 рубль да. 2000 рубльдин жарымы өзүңүзгө калат, жарымы ошол мисалы үчүн мен Мончодо көп иштегенмин, оздоровительный центрлерде иштегенмин, ошол жака кетет. Бир күндө жакшы эле, жок дегенде 7-8 адамды кылсаң дагы 7-8 миң иштеп коесуң да. Анан дагы жакшы жери күндөкүсүн күндө берет. Бул биринчиден дедим, эгерде Россияга келип ушинтип иштей турган болсоңор, балага ушундай массаж жагынан иштеп, эч кандай грузчиктин кереги жок, нактай акча түшөт. Андан кийин кайсыл профиль жак, кайсыл специализация, булар баягы узкий специализация бир жака кетет 6 жылдан кийин. Ошого даярдап 3-4 курстан кийин десем, ушул урология жагында дейт. Мына азыр мигранттар бизде аябай көп. Санкт-Петербургда, Москвада, ошол эле Новосибирскиде, өзбек, кыргыз, тажик, урологиялык ушул эркектер дагы көп ооруларга жолугушат биякта. Эми докторлорго баргандан очередь кымбат. Эгерде жакшы бир мындай адис болуп, ошол жагынан түшүнүгү жакшы болсо, ушул өзүнө дагы практика болот. Урологиялык жактан деле ушундай адамдарды дарылап, ушул жагы менен иштеп, эч кандай бул жерде кыйынчылык жок да. Буларда баардык нерсе жап-жашыл болуп күйүп турат. Ошол жашыл нерсени гана көрө алыш керек да. Жашылды кызыл кылып көрбөш керек. Кызыл кылып элестетип, кызыл нерсе экен, стоп, кран, уже депрессия дебей, алдындагы жакшынакай жашыл жетишкендиктерди көрүш керек да, достор. Мына биз мусулмандар ушул дин, мусулман эле эмес, башка улут, башка диндегилерге деле ушул динге кайрылуу аябай жакшы бир жөлөнүч болот да. Кудайга, Аллахка сыйынып, ушул Аллахтын айткандары менен болуп атат баардык нерсе деп. Мына мен айттым, канча адамдар азыр ушул акыркы пандемиядан чыкпай калды. Биздин тирүү жүргөнүбүздүн өзү чоң бакыт деп ошол келинге түшүндүрдүм да, достор. Ушул Аллахка сыйынып, намаз окуп, анткени намаз окуп, ошол тилек кылып, баягы бата кылып жатканда аябай адам ойлонуп, жакшы нерселерди тилек кылып, бул нерсенин баардыгы ошол эле тренингтерде бар, ошол эле башка нерселерде бар. Ошол нерсенин башаты биздин намаздан деле таап алууга болот экен да. Достор, ушинтип намаз окуганда эс аласын, кадимкидей Кудайга сыйынып, ушундай жакшы нерселер болот да. Намаз окушубуз керек, жакшы ойлонушубуз керек, Кудайга шүгүр, тообо келтиришибиз керек. Андан кийин ушул терең ойлонуп, ошол биздин негизги
nесеге жете албасак анда ошол негизги Blueprint'in жашоо моделинин өзүн өзгөртүшүбүз керек. Мен ушундай деп кеңеш бердим достор. Ар кандай пикирлериңиздер болсо сөзсүз жазып коюңуздар. Ал келиндин чоң рахматын айтып, ошол биздин бир аз кичинекей болгон аңгемелешүүдөн абдан чоң өзгөрүүгө дуушар болду деп элестетемин. Саламатта туруңуздар. Ар кандай бир ушундай бир суроолор болуп калса, кайрылып туруңуздар. +7 904 638 7056 +7 904 638 7056 биздин канал сиздер үчүн дайыма ачык. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.